Assalamu alaikum. Бүгүн үй шартында таамдуу, берекелүү, кол жетимдүү сонун бир ушундай торт жасайбыз. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи жумурткабызды салабыз. Үстүнө чымчым туз. Жакшылап миксерлейбиз. Андан кийин шекерибизди бөлүп салабыз. Ошондо бисквитиңиздер пышный болуп, таамдуу торт болуп чыгат. Андан кийин суюк май, сүт, дагы жакшылап аралаштырып миксерлеп алабыз. Андан кийин ундун үстүнө разрыхлитель ванилин салып, электен өткөрүп ээлеп алабыз. Астыдан үстүгө карай аралаштырып, унду дагы бөлүп салып аралаштырып алыңыздар. Экинчи бөлүгүндө унду салып жатам. Лопаткан менен жардамы менен алдынан үстүнө карай жакшылап аралаштырып, тегиз аралаштырып алабыз. Мынакей ушундай болуш керек. Эми кагаз дөшөлгөн листибиздин үстүнө коюп, жакшылап жайгаштырып, 180 градуста 15-20 мүнөттө бышырып алыңыздар. Бышканын тиш таякчасы менен текшерип бышырып алсаңыздар болот. Мынакей биздин бисквитибиз сонун болуп ушундай бышып чыкты. Эми экинчи бисквитке киришебиз. Дал ошондой биринчи бисквиттей кылып эле бышырып алабыз. Сүттү койдук, аралаштырдык. Un, vanilin, разрыхлитель. Бизде 2 бисквит болуп чыгат. Духовкада өтө көп да кармабаңыздар. Катык болуп калат. Мынакей бышып чыкты. Эми кремибизге дайындайлы. Сливки, вареная сгущенка. Биринчи сливкибизди өзүн эле миксерлеп алабыз. Ушундай кою абалга келгенде вареная сгущенкабызды салып, дагы аралаштырып алабыз жакшылап. Мынакей кремибиз да даяр болуп калды. Эми тортубузду чогултуп баштайлы. Тортту пропитка кылып алыңыздар биринчи. Менде бул жерде сүт менен шекер. Кремди салып үстүнө. Жакшылап тегиздеп жайгаштырып алабыз. Эми экинчи бисквитти үстүнө коюп, пропитка беребиз. Кремди салып, үстүнө жайгаштырып, чекелеринен бери жакшылап тегиздеп алабыз. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Үйдөгү эле продукталардан жасалат.
өтө деле кымбатка түшпөйт. Бирок ошону менен бирге эле таамдуу, берекелүү, сонун торт болот. Магазиндикинен калышпайт. Мынакей тегиздеп алдык. Эми бул жерде менде кокос стружкасы. Чекелерине каптап, кооздоп чыгабыз тортубузду. Кокос стружкасы дагы сонун бир өзгөчө таам берип турат. Андан кийин жана кремге кошулгандан кийинки калган вареный сгущенкабыздын жарымын ушундай кылып торттун үстүн кооздоп койсоңуздар болот. 8 saat же болбосо кечинде жасап жатсаңыздар, бир түн холодильникте калса, эртеси кесип жей берсеңиздер болот. Азыр кесип көргөзөм. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Каналыма каттала элек болсоңуздар катталып кетиңиздер. Алдыда дагы сонун видеолор менен бөлүшүп турганга аракет кылам. Мынакей сонун ушундай торт болот. Сочный болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн